Үркүн 1916-жылдын каргашалуу окуясын кыргыздар үркүн деп атап келишет. Бул сөздүн этимологиясы жапырт качуу деген мааниге байланган. 1916-жылга чейин жерибизде көптөгөн социалдык, аймактык жана этнос аралык карама-каршылыктар чогулуп келген. Негизги жоромолго ылайык көтөрүлүшкө жергиликтүү калк эң жакшы жер участоктарынан ажыратылып, ал жерлерге жаңы көчүп келген башка этностордун жайгаштырылуусу себеп болгон. Ошондой эле Борбордук Азиянын эркектерин Россия империясынын согуштук орук иштерине чакыруу жөнүндөгү падышанын жарлыгы дагы себеп болгон. Ушул окуялардын артынан жаңжал жаралып, ал геноциддин күчөшүнө жана массалык качууга алып келген. Жылдар бою бышып келаткан талаш тартыш жана ал замандын катаал саясаты кагылышууга түрткү болуп, падышалык Россиянын аскер кубаты кыргыздардын күчтөрүн жеңип чыккан. Көбү курман болуп, кээ бирлери колго түшүп калса, калгандары ачарчылык жана суукка дуушар болуп, ашууларды аралап Кытайга качууга мажбур болгон. Бул сыноодон бардыгы өтө алган жок, бирок Кытайга чейин жеткендери жаңы сыноолорго жана куугунтукка туш болуп, алардын көпчүлүгү кайра кайтууга мажбур болгон. Өз элиңдин татаал тагдырын билип, эсиңе тутуп, бапестеп сактоо абдан маанилүү.